Мекендештер амансыздарбы, ассаламу алейкум. Ушул видеону такси бир туугандар менен таратып жөнөтүп коебуз. 2 комплект Эва коврик 2 машинага бекер берилет. Ким көп тараткандардын арасынан экран запись кылып жөнөтүп коесуздар. Ага өзү тандайт дагы. Ким көп тараткандар экөөсүнө 2 машинага Эва ковриктер бекер берилет. Анан 5000 сомдон жогору өтүп кеткен болсо уста акысынан акчалары туманканы бекер кылып беребиз деп атат. Ичинде бардык эле шарттары бар экен. Күтүү залы башкасынан бардык кызматтары көргөзүлөт экен. Волжская бульвар 1 корпус 1 текстильчи Кузьмикке жакын жерде. Андыктан таратып коебуз. Бул жерде бир 2-3 ай мурда тарттым эле. Бул жерде жаңыдан башкалар залы иштетип баштаптыр. Эми ушул видеону элдер көп таратып, көрсүн деген максатта атайын бизди чакырттыр да. Лайктан бирден басып коебуз, таксилерге жөнөтүп коебуз. Жүрүңүздөр. Эми бул жерде агабыз бир аз тартынып турат. Мен эми видеого чыкпай эле кадр сыртынан сүйлөп турайын дейт. Мына автосервис, тонировка, оклейка, такси деп турат. Ушул сторону туугандар көрүп атабыз. Бул жерде бир 5-6 кабаттан турган ушул парковкадагы бар да, ушул парковка сторону өтө бересиңер да. Жүрүңүздөр, ишкерин көргөзөлүк. Ичи деле яркий экен. Кышта келсеңиздер деле жылуу болчудай да, бардыгы закрытый дегендей. Күтүү залы бул жагы, анан ушундай автомат бар экен. Бул жерде суусундуктар, анан мыналар эми чайпа иче коем деп нерсе десеңиздерчи. Пешене сеченелер ушул жерде болот. Анан туугандар, агабыз менен амандашып алалы. Ассаламу алейкум, тынсызбы? Ассаламу алейкум, тынчсыз. Келин айтып бересиз, кандай жумуштар аткарасыздар бул жерде? Санап дегендей. Биринчиден полный мотор, коробка, моторисибиз дагы бар. Андан кийин ходовкабыз бар. Ходовка бизде мына бир эле подъемник көрүнүп турат, бирок бул жерде ходовка менен күндүз иштейт, моторисибиз ночь иштейт. Мотор, коробкаларды ошон үчүн бир эле подъемник, ойлошпосун, что бир подъемник менен кандай үлгүрөт дегендей. Алганы ошол. Оклейкалар жармаштырасыздар. Оклейка, такси, полный бренд баары бар. Эва коврик бар. Эва коврик бар, дагы эмне бар? Дистанчик бар. Жестянчик, кузовчиктер. Жестянкадан баштап покраска полный. Иштөө убактысы кандай бул жерде? Иштөө убактысы эртең менен 10дон кечки 10го чейин. Жакшы экен. Күтүү залынан башталык. Негизи көп автосервистерде күтүү залы жок да. Ошону мындай маани берип карап койсок жакшы болот. Машина оңдоп бүткөнгө чейин көп сервистерде 2 саат, 3 саат отуруп каласың, путун какшап кетет ачыгычы. Бул жерде зарядниктер дагы бар экен, күлөр бар экен, чай пай, ошолор сахар махалар бар экен да. Мына көрүп атасыздарбы? Анан машинаны устага бергенден кийин карап турат экенсиздер, мониторду аз көргөзөм. Бул жерде ходовкасы, мелочевка запчасттарынын көпчүлүгү бар экен бул жердечи. Жок болсо, мына жаныбыздағы авторустан дагы башка, мына зданияда дагы башка запчасть саткан дүкөн бар, ал жактан алабыз деп. Бул монитордон полный карап турасыздар. Эмне болуп атат, кандай движение болуп атат, кылып атабы, кылбай атабы, полный көрө бересиздер дегендей да. Отуруп дегендей. Эми полный көргөзөлүк. Анан туугандар, хранение баллон деп дагы ошондой кызматтар дагы бар экен. Бир сезон ушул жерге баллондор койгон болсоңуздар, бир сезонго 3000 сомдон экен. Жакшы да, квартирада көпчүлүгү 5-6 миң төлөп жашайбыз, бирок баллонубуз батпайт. Анан көп жерде балкону бар, балкон болсо да жүк так көп дегендейчи. Мына баллондорду алып кетип, ушул жерге койсоңуздар болот экен да. Шиномонтаж бар экен, эң кызыгы мына. Анан ушул майлар бар экен. 5ке 40 дедиңизби? 5ке 40 бар, 5ке 30 бар. Анан коробка май бар. Бул коробканын майы, Коробканын майы, ортодогу коробканын майы кызыл. Эконом класска майларды канчадан алмаштырып бересиз? Эконом класска 3 фильтри менен, работасы менен 3000ден. 3000 болот. 3 фильтр ичинде. 3 фильтри менен. Жакшы экен. Шиномонтажы, бир подъемник бар экен туугандар. Жакшы. Бул жагы кандай краска кылабы бул жерден? Ооба, бул жерде краска. Анан көбүнчө баягы машиналарды убактылуу жанагы грунтовкадан кийин балдар ушака киргизип туруп турушат. Оклейкалар бар экен. Ак, карасы, сарыгы дегендей туугандар. Полный ак, сарык кылып бериш канча мисалы үчүн? Полный кузов, ак, желтый баары цветтер 14000ден полный кузов. 14000ден. Бизден кийинге скидка кылып бересиз, скидкасы менен 14000бе? Сенен келгендерге майлы скидка кылып берем. Конкретный бир скидка кылып берген андай. Бардык эле кызматтарга ака. Кыргызбайдан сенен Кыргызбайдан көрдүңүз. Кузовдун работасын бир байкаңыздар. Эми шпаклевкадан кийин эми баягы кийинки иштер боло эле экен бирок стаждар кандай? Баягы усталардын ака. Бул кузовчиктин стажы бул 5 жылдан бери иштеген бала. Мунун азыр
Кылган иштерин да бизде видеолору бар. Сүрөттөрү болсо коюп берет. Кошосуң да кута калат. Сүрөттөрү болсо зазолор кош берет. Көп ушул работалар негизи мына кузовный работаларда мындай зазолору башкасы жакшы келсе өтө красивый чыга берет ачыгычы. Ошол карайт да тартып чыгарышы дегенде мына иш көп го билесиздер. Кыскасы бул работадан кылышат экен, краскан кылышат экен, хранение баллону мына жагында отдельный склад бар экен туугандар. Бампер самперлерин чыгарып коюп турган толугун көрүп атасыздар го. Ана мен айтсак, Ева ковриктерди айталык эми. Ана мына сварка иштери дагы керек болуп калат көп жердечи. Мына жамаш керек болот, башка кылыш керек болот. Сварочный работадан кылып жардам беришет. Бул жерде ушул неме Ева ковриктер тигилет. Ева ковриктер, а? Ева ковриктердин борту менен дагы кыласыңарбы кандай? Борту менен эми заказга кылганга карап, борту менен болсо борту менен полный машина кыла бересиңер. Полный. Резинкаларды каяктан алып келатасыз? Жакшы эле резинкаларыңыз? Ооба. Резинаны ушу Шелковский Балашихадан алдырабыз. Постоянный клиенттерибиз. Жакшы. Эконом класска канча коюп бересиңер негизи? Эконом класска 2,5 миңден 2500. Комфорт плюстарга 2800дөн. Негизи азыр көптөгөн без багажа. Көптөгөн машиналарда могу ковриктерин базарда сатпайт да ачык элечи. Ооба. Өлчөп ушул жерде кыла бересиңерби өзүңөр? Машина менен келип, биз өзүбүз размерин алып, щетка кылып. Канча саатта бүтөт? Так, максимум 3 саат. 3 саатта. Аклейкасы могу жерде дагы бар экен. Ооба. Могу жанагылар тиги берет тургандар. Коврик тиги берет ушулар мененчи. Жакшы. Молодец. Бул эмне эле мына? Бул мына жестянщиктин муну стоппер деп коет жанагы. Заправка кондиционериңиз барбы жокпу? Заправка кондиционерибиз кое элекпиз, коебуз деген максатыбыз бар. Кудай кааласа. Жакшы. Ушундай туугандар. Дагы эмнени айтайлык? Ака полду айттыкпы? Кайсы работалар калды дагы? Вроде болду. Полный эле болду, да? Ичи жакшы экен, яркый экен да? Айттык. Ооба. Полный айттык. Аклейканы айттык, ошол аклейка. Группалар менен аклейканы полный ошол бренд, госпаласа баарын кылабыз. Полный кыласың, жакшы. Башка жакка салыштырмалбы? Аклейка бар. Мына аклейкалары, башка работаларга колдон келишинче акция кылып берет тургандар. Анан туманкасын бекер деп айттыга 5000 сомдуктан жогору өткөн болсо негизи көп жерде эле барганда 2 солдат алмаштырсаң эле 1,5 3000 ошондой эле болуп калат да негизи, а? Көп нерсе салмаштырасың, уже акча нормально эле кетип калат да. Туманканы өзүнү кылдырам дегендер болсо канча коюп бересиңер? 500. 500 сом, а? Анан негизи ошол бизден кийиндеги 5000 сомдон өсө бекер кылып берет. Анан эки коврикке дагы жетишип калыңыздар. Жөнөтүп эле экран запись кылып туруп, мынча адам видеого номерге жөнөтөсүңөр, мынча адамга жөнөттүм дейсиздер. 1-2 күндү карап көрөт дагы. Тарс чакырат, кел дейт, сразу келип ишиңиздерди бүтүрүп кетесиздер. Туугандар, мурда кийин келип, ушул жерден работалардан пайдалангандар болгон болсо, жазып коесуздар. Канча күн болду аганыңызга? 1 ай болду. 1 ай, а? Агаларыбыз алып, отдельный усталарды алып келип, 5-6 уста менен иштеп атып. Стаждары канча негизи мына усталарыңызда? Так, эң көп иштегенибиз ушу кузовщик 5 жылдан бери иштейт. Так, ходовщигибиз бул 3 жылдан бери иштейт. Электрик бар, алда стажы менен 3 жыл. Моторисибиз ал көп жылдан бери иштейт. Ал 10 жылдык стажы бар. Моторис, коробка. Ал принимать кылат күндүзү, ночь иштейт. Анда жакшы экен. Ишиңиздерге ийгиликтүү болор. Машина бузулбасын, анан бирок тырк эткенде эле карап туруп берген жакшы. Болсо көпкө түшөсүң, мына өзүмдүн башынан эле өттү. Көпкө эле түшүп калдым, 45 миң, 50 миңге чейин түшүп калдым. Ходовка жагынан эле кичине каратпай койдум. Эки жага кетет. Андан кийин развалдар полный кетет го, туурабы? Полный баарын кылдырыш керек болот кийин. Жакшылык күндөрү жолго алып, группалар менен таратып коелук, лайктан бирден басайлык, келип ошол ковриктерди салдырып тургула, машинаңызды оңдоп тургула, машина бузулбасын негизи. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфа Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.